Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Менин атым Аида. Мен 2017 жылдан бери калпак тийип келем. Таза кийизден монтип колго чыраштап тийип келем. Мунун баардыгы колго саймаланат. Мынакей ичине чыгарбай, мынакей сайма сайылган жер, мына сырты. Бул болсо мен эки жерден алып тигем. Токмоктон кийизинен жана Тумар заводунун кийизинен алып тигем. Бул болсо Тумар заводунун кийизинен тигилген калпак. Эмнени айтайын деп атам? Баардыгы колго саймаланган, экологически чисто натуральный кийиз. Анан ичине мындай Белоруссиянын таза ХБ материалынан ичин иштейм. Ушундай таза кийизден, мындай таза пахтадан тигем. Бул башка аба өткөрүп, оңой өткөрүп, денеге эч кандай зыянын тийгизбейт. Бул эми улам заманбап калпактар чыгып, улам элдин табити өзгөрүп, улам өзгөрүү өнүгүүнүн негизинде ушундай калпактар улам өзгөрүп чыгып атпайбы? Мисалы, мен башында ак кийизге жалаң кара жип менен чыраштап, кара жип менен ою кылып жасай турган болсом, акыркы ушул 3-4 жылдын ичинде калпактын түрлөрү өтө көбөйдү. Бул кыргыз элинин калпагы кыргыз мамлекетинин атрибуту катарында эсептесек болот. Оюлары баштапкы нугунан жазылбай, кыргыз элинин оюсу да бул баштапкы нугунан жазылбай, мурунку ата-энелерибиз, мындайча айтканда энелерибиз чийип, саймалап келген оюну салып жүрөбүз. Ошо кимге ушундай калпактар керек болсо, кийгиси келсе, белек кылгысы келсе, жана алып саткысы келсе, байланышыңыздар. Байланыш номеримди экранга жазып коем. Бишкек шаарында.